Салам достор, бүгін 24 май 2025 жыл Базар шоу каналы Ақчилик Ақылбеков каналға тап лайк басып қойла. Бұл видеода спринтерлер болды, андықтан каналға тап лайк басып қойла. Жана көріп маған түсті. Видеоны монтып қатты тартып. Эми видео қатсылдабайт, андықтан менің телефонды қолыма байлап қойдым. Бірінші спринтер 311 жылы 2006, объемы 2.2, басы 13.400 доллар. Телефон номерларына шалып сүйлөшкөлдө жашыл түстөгү Германиянын учетунда. Односкатный дубль кабина. Борттун ичи прицептин жумушунда состоянда. Үстүгө жыгач коюпту дагы, асты темир. Односкатный. Керектер айттым, местный спринтерлер болсо тартчу деп. Местныйлар жок экен. Баары эле ушу Германия номерындагылар. Кийинки спринтер односкатный. Прицептин абалы ушундай. Буюрса бул бүгүн дагы бул базарда момундай спринтерлер дагы болот, грузовой. Ушунда көрүүнгө жазсаңар комментарийга тартчу деп. Мында буну өзүнчө видео кылып чыгарам, каналга кирип көрсөңөр болот. Уланда жанагы спринтер дубль кабинасы бар экен. Коробкасы механика. 2008 объем 2.2, 6 ступка. Номерлары бирок басы жок экен. Өзүңөр чалып көрсөңөр болот. Андан кийин кызыл түстөгү спринтер. Басы жазылып экен, азыр айтам. Бул да Германиянын номерунда 511 спринтер, жылы 2007, пробег 170 000, басы 21 000 доллар. Дубль кабинасы бар экен, кожаный салон эмес. Четтери кожа, ортосу чүпүрөк. Коробкасы механика, дубль кабинасы бар. Мунун деле үстү жыгач, асты темир окшойт. Двускатный. Мунун прицеби узун экен. Кадам менен эстенде 1, 2, 3, 4, 5 метр чыгып калат. Ушунун жанында эле дагы бир жашыл түстөгү спринтер. Борт ушундай. Двускатный бул дагы. $516, жылы 2011, объем 2.2, механика. Номерларына чалып көрсөткөндө договорун дейт, балким азыр эси жан болсо сурайм. Жанында эч ким көрмөйт, улантып беребиз видеону. Жылы бир аз эскирээк спринтерлер. $13.500 дейт. Сен көрүнөт таба билбейм. Спринтер 319, чыгарылган жылы 2004, объем 2.2, механика. Ушундай болуп калат эми, керектердин номерлары, баалары договорный отут. Бирок ошого карабай лайк басып койгула. Бул жерде самосвал спринтер. Спринтер 511, двускатный. Басы жазылганбы билбейм, азыр көрөбүз. Ушундай состояние. Дубль кабина. Договорун деп коюп ушундайларды негизи чыгарбаганга аракет кылам, бирок ушундай договорун деп чыгып калат. Эми номерларын көрүп койгула, ушунча болду. Жылы 2009, объем 2.2. Растаможен, свежий перегон. Бул спринтердин басы жазылып экен, азыр номерлары Кыргызстан экен иши. $13 000, жылы 2005, объем 2.7, седай мотор окшойт, СНД деп коюптур. Номерларына чалып сөзгөрүлө. Дубль кабинасы менен, коробкасы механика, двускатный эмес, односкатный.
Мунун да прицеп узун экен, азыр көрөбүз канча. Бул жеринде мындайынан бери кош коюптур. Нарашкасы бар окшойт. Анткени биякта мындайлар да атайын жасалган экен. 1, 2, 3, 4 метрден бир аз көбүрөөк окшойт узундугу. Жашыл түстө спринтер чыгарылган жылы 2008, объем 2.2 коробкасы механика, баасы $14,500. Жашыл түстө. Дискаларына кабышмай, двухскатный. Үстүндө ондай чүпүрөк чабып коюптур. Кожаный салон эмес, жөнөкөй эле салон, дубль кабинасы жок, коробкасы механика. İçini görüyorsunuz, içi ушундай состояние. Номерлары Кыргызстан эмес, Германия экен. Жана мындай эвакуатор издегендер деле чыгып калышы мүмкүн, ошондо чыгарып койгон. Односкатный, дубль кабина, баасы жазылуу. Баасы $12,000, жылы 2003, эвакуатор, коробкасы механика, расход, объем 2.7, $12,000. Состояниясы жакшы спринтер, номери мындай жок. Жылы 2007, объем 2.2, баасы $12,200. Растаможен дейт, макси база. Дубль кабина, коробкасы механика. Бул 4 эшиктүү экен. Бул жерден деле ачыла берет. Односкатный, асты жыгач экен. Узундугу 4 шаг менен эсептегенде 4 шаг чыкты. Видеону улантабыз, жана каналга каттап сөзсүз лайк басып коюла. Холодильник дегендер үчүн холодильник тачып калды. Ушунда көргөзүп коеюн. Нарындын учетунда 0.5. Жылы 2003, объем 2.7, Mercedes Sprinter 416 экен, баасы $16,000. Холодильник двускатный. Муну алып мороженое ташып чактырган магазиндерге таба жеткирип, Шабашка торговый агент болуп иштесе деле болот. Андан кийин спринтер жашыл түстө. Бирден баасы жазылуу эмеспи. Односкатный, состояниясы жакшы экен. Дөңгөлөктөрүнүн абалдары жакшы. Простой дискада, асты жыгач. Үстүдө мындай сетка тосулган, нарашкасы. Билбейм барбы жокпу. Дубль кабина. Салондордун состояниясы аябай жакшы экен негизи. Ушундай эле чыгарып өткөн договорный дейт. Бул да негизи ушу спринтерлердин көбүнчөсү договорный деп чыгарып коюшуптур. Ушуга окшош эле дагы бир спринтер жашыл түстөгү. Мунун баасы жазылган, коркпогула. Баасы $20,000. Номерлары чалып сүйлөшкөлө. Rex деген машина. Жылы 2009, свежий, из Германии. В отличном состоянии. Дубль кабина, салондору четтери кожа, ортолору жөнөкөй эле чүпүрөктүү. Артына 4 киши, алдына 2 киши отурат да. Водитель менен жок, ошондо мунун ичинде 6 киши барат. Двускатный. Асты теме, бирок бир аз тартып басып кетиптир. Кара түстөгү башкача спринтер. Бааларын билесиз, азыр жылы 96, спринтер 308, жылы 96, объем 2.3, растаможен, не оформлен, длина 4.8 дейт, баасы $13,500. Дубль кабинасы менен, односкатный. Бул жерде дагы бир жашыл түстөгү спринтер турат. Көк түстөгү. Жылы 2006,
объем 2.2, 6 ступка механика спринтер 313 деген, басы $14.200. Телефон номерлары. Свежий из Германии дейт. Германиядан жаңы келген. Жана ушу каналга дагы портерлердин да видеосу кирген. Ошону да кирип көрсөң болот. Односкатный бул. Ушунун жанында кызыл түстөгү спринтер. Номерлары чет өлкөнүн номерлары. Договорный экен, даже номердун дагы тескери аянып салыптыр. Бул жерине башка номер жазып коюптур, чалып көрөлү. Өңү кызыл түстө. Видеону улантабыз, бул жерде көк түстөгү спринтер. Ушу менен эле видео жыйынтылат, могул экөө менен. $12.800, жылы 2004, объем 2.2, расход он механика. Дубль кабина, кожаный салон. Односкатный. Сары түстөгү спринтер. Состояниясы аябай сонун экен. Односкатный, Бишкектин номеринде. Үстүгө момундай жабып коюптур. Состояниясы аябай сонун экен, карасаңар, өңү да жакшы. Дубль кабинасы менен номерлары, баасы канча экенин азыр көрөбүз. Жылы 2003, объем 2.2, дизель, расход жылы 2003, объем 2.2, состояние хорошее, баасы $12.000. Год назад приехал из Германии, бир жыл мурда Германиядан келген дейт. Номерлары Кыргызстан. Ушунун жанында эле дагы бир спринтер турат. Мына. Бул ак түстө, состояниясы жакшы экен мунун дагы. Жылы 2004, объем 2.7, басы $16.500. Отличное состояние, свежий, растаможен дейт. Бирок номерлары башка өлкө. Дөңгөлөктөрүнүн протекторлору бираз кетип калыптыр. Айтмакчы двухскатный бул дагы. Кийинки спринтер, мунун пирсеби башкага салыштырмалуу аябай узун экен, карасаңар. Муну карагыла, эми бул менен салыштырып көрөлү. Азыр эсептейбиз канча метр. 5 метрден дагы көп экен. Бирок асты жыгач экен, мунун асты темири жок окшойт, асты жыгач. Mercedes-Benz, жылы 2004, объем 2.2, басы $12.700. $12.700. Бул жерде кызыл түстөгү спринтер. Состояниясы аябай сонун экен. $12.500. Жылы 2005, объем 2.2, пробег 271 000, коробкасы механика. Мунун деле асты жыгач экен. Ооба, асты рамасы темир, асты жыгач салып коюптур.